Мейримдүү жана ырайымдуу жараткан аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар, жараткан баарыбыздын кармаган орозобузду, кылган ибадат дуа тилектерибиздин баарын кабыл кылуу менен бирге Рамазандын соопторуна толук эгедер болууну баарыбызга насип кылган болсун. Рамазан демекчи, бүгүн дагы Рамазандын экинчи күнүндө өтө бир кызыктуу, өтө маанилүү болгон бир тема менен бөлүшкүм келип турат. Ал тема бүгүнкү күндөгү мусулмандардын тагыраагы биздин орозобуз менен бизден мурункулардын салафи салихиндердин орозосунун айырмачылыгы эмнеде деген тема. Салафи салихин дегенде дароо эсиңиздерге бизден мурунку жашап өтүп кеткен мусулмандар келет. Алар ошол пайгамбарыбыздан тартып, пайгамбарыбыздын сахабалары, пайгамбарыбызды көргөн сахабаларды көргөн табииндер, табииндерди көргөн табииндер, айтор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан баштап бүгүнкү күнгө чейин жашап өтүп кеткен ислам тарыхында кандай гана мусулмандар болбосун, алардын ичинде таква мусулмандар, алардын ичинде аалымдар, осфиялар, олиялар, мукаррабиндер, Аллахка жакын инсандар, мазхаб жетекчилери, динге кызмат кылган кандай гана адамдар болбосун, мына ушулардын баарын биз мурункулар тагыраагы салафи салихиндер деп атайбыз. Мына ушул салафи салихиндер менен бүгүнкү күндөгү биздин кармаган орозобуздун орозо айында орозого карата кылган ибадаттарыбыздын айырмачылыгы кандай эле? Бир кызыктуу окуя айтылат. Бул ошол табииндердин доорунда болгон. Хасан жана Хусейн деген эки бир тууган болгон. Булардын энеси болгон, анан булардын кызматчысы болгон экен. Хасан ибн Хаким хай толук аты жөнү. Анан ушул ыйык Рамазан айы келгенде булар ушул бардык жан дүйнөсү менен, дити менен бардык күчүн Рамазанга жумшап ибадаттарды аткарчу дейт да. Эми караңыз. Вирт деп коебуз. Вирт деген бул өлчөм. Ар бир мусулман өзүнүн руханий күчү жете турганчалык, өзүнүн физикалык күчү жете турганчалык бир өлчөм, ибадаттын бир өлчөмүн тандап алат өзүнө. Мисалга бир зикирде өлчөм болот, Куран окууда өлчөм болот, ибадатта өлчөм болот. Куранда мисалга бирөө күнүнө бир жарым пара окуй турган болсо, бирөө бир пара окуйт, а бирөөлөр 3 пара окуйт. Ушинтип өзүнүн күчү жете турганчалык, өзүнүн нафси эрки жете турганчалык өлчөмдү тандап алып, мына ушуну күн сайын аткарат. Ошону вирт деп коебуз. Жанагы үй бүлө Хасан, Хусейн, анан энеси, анан булардын кызматчысы, жариясы бар. Рамазан айы киргенде түндү 3кө бөлүп алчу экен. Түндү, жалпы түндү 3кө бөлүп алат. Караңыз. Түндүн биринчи бөлүгүн Хасан туруп, ибадаттарын кылып, тахажжудун окуйт, намаздарын окуйт. Анан жанагы вирт деп коебуз, Курандан бөлүнгөн өлчөмүн бүтүрчү экен. Ал канчалык өлчөм десеңиздер, Курандын 3төн 1 бөлүгү. Бул деген 10 пара болот. Түндүн 3төн 1 бөлүгүндө 10 параны бүтүрүп атат. Барып, уктардан астың өзүнүн бир тууганы Хусейнди ойготуп, тур эми сенин кезегиң келди деп ойготуп, анан жатып атат. Хусейн турат. Түндүн экинчи бөлүгү буга келди кезек. Бул да туруп, намаздарын окуп, тахажжудун окуп, ибадатын кылып, андан кийин Курандан бөлүнгөн өзүнүн өлчөмүн бүтүрүп атат. Мунун өлчөмү канча десеңиздер, мунун өлчөмү дагы Курандан 1 бөлүк. Тагыраак айтканда, мунуку дагы 10 пара. Курандан 2 бөлүгүн бул бүтүрүп атат, экинчи бөлүгүн. Демек Хасан менен Хусейн Курандын 3төн 2 бөлүгүн бүтүрдү, 20 параны. Анан бул барып уктарда энекесин ойготуп атат. Энеке, туруңуз, сиздин кезегиңиз келди. Энеси түндүн акыркы бөлүгүн, түндөн 3түн акыркы бөлүгү да бул. Кезеги ушунук энеси дагы туруп, ибадаттарын, намаздарын, тахажжудтарын окуп, анан Курандан берилген вирт жанагы өлчөмүн бүтүрүп атат. Энесинин дагы өлчөмү балдарынан кем эмес, мунуку дагы 10 пара. Ошентип караңыздар. Бир түндө бир үй бүлөнүн бүтүргөн Кураны бул жалпы толук түрдөгү бир хатмы Куранды бүтүрүп атат. Мына табииндердин Рамазанга болгон мамилеси. Табииндердин Рамазанда кылган ибадаттары кандай эле? Бүгүнкү күндө биз ушул нерсени кыла алабызбы? Анан булардын кызматчысы бар эле дедик да. Анан бир муктаждыкка жараша кызматчысын башка бирөөгө сатат. Анан ал кызматчысы башка кожоюнга барып, анан мындай бир байкаштырып көрөт да. Караса, кожоюн эч эле бир намаз окубайт. Түндүн 3төн 1 бөлүгү кирет, эч ким намазга турбайт. Түндөн 2 1 бөлүгү кирет, эч ким намазга турбайт. Түндөн 3 1 бөлүгү кирип, анан
Субх деп коет, бул баамдат намазы. Баамдатка азан айтылганда анан кийин адамдар намазга турат да. Анан аябай ачуусу келип, мен аябай бир капилет, аябай бир кайдыгер үй-бүлөгө келип калдым да, ушулардын кесепетине мен дагы Аллахтын каарына калбайын деп, кайра баягы мурда кожоюнуна барып, Хасанга барып айтат экен да: "Эй Хасан, сен мени неге саттың, кайра мени алгын. Мен барган жерде алар ошол баамдатка намаз айтылгандан турушат экен" деп арызданып атат. Караңыз, булардын кызматчысы дагы ушундай таасирдүү болгон да. Тагыраак айтканда такыба болгон. Эми биз азыр могул мен айтып берип аткан окуя бул бир сахабанын же бир табииндин окуясы эмес. Пайгамбарыбыздан кийинки эле бир 2-3 кылым мурда жашап өткөн бир такыба салих бир табииндин Рамазанга болгон мамилеси, Рамазан айында кылган ибадаттары. Мына бүгүнкү күндөгү биз мусулмандардын кылган ибадаттарыбыз менен, Рамазанда кылган амалдарыбыз менен мурдагылардын кылган амалдары. Эми элестетип коюңуз, пайгамбарыбыздын кылган амалдары кандай эле Рамазанда? Сахабалардын кылган амалдары кандай эле? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сахабалардын Рамазанды 5 ай бою күтүп, кайра Рамазан кеткенден кийин Рамазандын күчү менен 5 ай бою руханий азык алып жашаган дейт да. Кайра Рамазанды 5 ай бою узатышкан дейт да. Мына ушундай мамиле кылышкан, урматтуу бер туугандар. Кечээ мечитте дагы бир кызыктуу бир окуяга күбө болдум, бул темадан сырткары. Бул жактагы Египет чөлкөмүндөгү диний абал, диний түшүнүк, диний деңгээл десек дагы туурараак болот, башкача калыптанган. Биз мына Кыргызстанда мисалы дин жакшы келип атат, Кудайга шүгүр дегенибиз менен бизге дагы эле көп нерселер бар окшойт деп ойлойм да, өзүмдүн мындай оюмда салыштырып көрүпчү. Буларда жаштарды, балакат жашка жеткени дагы, жетпегени дагы аралаш эле биринчи сап, экинчи сап окуй беришет намазда. Эмнеге десеңиздер, ошол балдардын ибадатка, намазга, динге, исламга кызыгуусу үчүн. Алардын көңүлүн эч качан түшүрбөйт. Бизде Кыргызстанда кандай? Бизде Кыргызстанда жаш балдарды арткы сапка коюп коет. Анан ызылдаса урушат, мечиттен чыгарып берет. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жок, Умар ибн Хаттабтын сөзү бар экен, радыйаллаху анху. Намаз окуганда артта жаш балдардын күлкүсү, оюну угулбаган болсо, анда ошол коомдон коркуш керек. Тагыраак айтканда, ошол коомдун келечеги жок дейт да. Кайсыл жакка келечеги жок десеңиздер, ошол коомдун келечекте исламга кызмат кыла турган урпактары, исламга кызмат кыла турган жаштары, аалымдары чыкпайт деген мааниде айтылган да. Бул жакта тескерисинче, балдар кирип ойношот, биринчи сапка чоң кишилер менен кошо туруп алат. Анан имам таравих намазы ар бир 4 рекет бүткөндө суроо берет, кызыктырып. Чоңдурга эмес, балакат жашка жетелектер жооп берсин дейт. Суроону берди. Ал суроого чынын айтсам мен деле мындай жооп бере алмак эмесмин да. Чоң деңгээлдеги адамдарга ылайыктуу болгон суроого жаш балдар Курандан далилдерди алып келип жооп берип атат. Ал суроо: Рамазан парз болгон аят кайсыл аят? Анан Рамазан киргенде айды пайгамбарыбыз биринчи айды көргөндө кайсыл дуаны окуган деген суроо болду. Караңыз, кичинекей жаш балдар, элестетип атасызбы? Кичинекей жаш балдар, балакат жашка жетелек бир 9, 8, 7, эң ашып барса ушул 11-12деги балдар да. Талашып чыгып алып туруп суроолорго жооп берип атат. Аяттарды айтып атат, аяттарды жаттап койгон да. Аяттарды айтып, пайгамбарыбыздын жанагы айды көргөндөгү дубасын айтып, анан имамдын колунан белегин алып, анан олтуруп атат. Бул жерде эмнени айткым келет десеңиздер, бул жактагы диний түшүнүк, бул жактагы диний тажрыйба биздин Кыргызстанга салыштырмалуу бир топ эле калды да. Биз мисалга, мен мынтип ойлоймун да, биз динди теориялык форматта гана мындай бир жашап атабыз. Бирок диндин акыйкаттары, диндин өзөгү, диндин маңызы бизге али мындай келе элек окшойт деп ойлоймун. Бул жакта такыр башка түшүнүктөр. Бул жакта практикалык жашоодагы да, практикалык деңгээл дагы да күчтүүрөөк үстөмдүк кылат да. Ошол нерсени байкадым. Сөзүмдүн аягында мына мен Telegram баракчама киргизип аткан 30 күнгө 30 кеңеш, же болбосо 30 күнгө 40 кеңеш деген бир теманын алкагында Рамазанга тиешелүү жакшы бир ибадаттарды айтып берип атам колумдан келишинче. Ошонун ичинде экөөсүн айтып бүтүрдүк. Ал биринчиси кайсы эле? Биринчиси Рамазанда 2 жолку соопко ээ болууну кааласаңыз, тагыраак айтканда, бир жылда 2 жол Рамазан кармагандай соопко ээ болууну кааласаңыз, эмне дедик? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, ким орозо кармаган адамдын ооз ачар убактысында ошол ооз ачыруусуна себепчи болгон болсо,
анда орозо кармагандай соопко ээ болот. Орозо кармаган адамдын дагы соогунан эч нерсе кемебейт дедик. Экинчиси кайсыл дедик? Экинчиси ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүзгө садака кутучуларын даярдап, ошол садака кутучуларга аз өлчөмдөн болсо дагы акча салып турсак, билинбей олтуруп 30 күн Рамазан бою топтолуп калат. Рамазан бүтөргө жакын садаканы чыгарабыз, садаканы башка бирөөлөргө беребиз. Жыйынтыгында эмне болот? Жардамга муктаж болгон бирөөнүн жардамын бүтүрүүгө себепчи болот. Же болбосо 30 күн бою күн сайын адат кылып 10 сомдон болсо дагы, 20 сомдон болсо дагы чөнтөгүбүздөн чыгарып бирөөгө садака кылган болсок, 30 күн бою садака кылган болобуз. Эң кызыктуусу ошол берген садакабыз Аллахым насип кылып эле тагдырыбызга жазып, кадыр кечесине жолугуп калчу болсо, анда 84 жыл, 84 жылга жакын садака кылды деген соопко эгедир болобуз. Үчүнчү амалды айтып коеюн. Үчүнчү амал бул бизде Кыргызстанда баягы диний уюмдар, диний фонддор, коомдук жанагындай фонддор бар. Ошолор менен уюштурулган ифтарлар бар. Ошол жактарга барып ыктыярчы деп коебуз. Ыктыярчы болуп ошол жактарга кызмат кылып өзүбүздүн каалообуз менен, айрыкча жаштар, динге кызмат кылам деген жигердүү, дымактуу жаштар болсо, ошол фонддорго барып, ошол жактарда тамак таратып, ифтар мезгилдеринде кызмат кылып, ошондой кызматтарды уюштурсак жакшы болот. Ошол жактарга кызматыбызды арнасак Рамазанда. Бул дагы соопко марый турган бир сооптордун себептеринин бири. Төртүнчүсү эмне десеңиздер, төртүнчү амал бул адамдардын жардамына муктаж болгон мекемелерге баруу. Бул балдар үйү, бул каарылар үйү, бул жетимдер үйү, алардын динине башка жагына карабастан барып туруп, алар менен отуруп сүйлөшүү, аларга өзүбүздүн бир мээримибизди төгүү, адамдык бир инсанияттык бир кучагыбызды жаюу, бир туугандык бир кучагыбызды жаюу алар үчүн эң чоң белек болот. Колдон келсе мүмкүнчүлүгүбүз болсо аларга бир белектерди берүү. Белек берүү дегенде биз мындай бир чоң нерсени түшүнөбүз. Андай эмес, белек жөнөкөй эле бир китеп белекке берүү же бир жакшы бир кийим белекке берүү айтор, ошол адамдын көңүлүн ала турган бир жакшы бир иштерди кыла турган болсок, бул дагы эмне экен? Бул дагы Рамазан айында чексиз соопторго жеткире турган амалдардын бири экен. Анткени алар элестетиңиздер, алар ошол мээримге муктаж өзгөчө балдар үйү, жетимдер үйү, каарылар үйү, ошолорго барып, ошолордун колунан кармап, ошолордун кызматын кылып, жетимдердин башынан сылап, ошолор менен бир аз болсо дагы бир отуруп жакшы бир атмосфера өткөзүп эле турган болсок, иншалла Аллах таалам ыйык Рамазанда эселеп соопторун жазат. Анда эмесе сөзүм аягында кийинки Рамазандын кийинки видеолордон, кийинки Рамазандын фазилеттеринде көрүшкөнчө, салам алейкум.